Акын Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгына карата облус ичиндеги китепкана кызматкерлеринин арасында Алыкул ата журттун акыны аттуу интеллектуалдык таймаш өткөрүлдү. Жобого ылайык ар бир китепкана Алыкул Осмоновдун китептеринин сүрөттөрүн көргөзмөгө коюшту. Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгына карата уюштурулган интеллектуалдык таймашка Манас районунан Кундуз Султаналиева келген. Алыкул Осмоновго арнап мондай плакаттарды чыгардык, буклеттерди чыгардык. Манас районундагы окуучуларыбыздын колдон тартылган ушул Алыкул Осмоновдун чыгармаларындагы ак боз атты, мынакей ак кайыңды, Алыкулдун Ысык көлдүн жанында турган сүрөттөрүн чагылдырып тартып беришти. Ошондой эле биз мындай Алыкул ата журттун акыны деген азыркы заманбап болуп аткан QR код менен да колдонушат окуучулар. Ала жерлерди басканда Алыкул Осмоновдун көркөм ырлары, оондуу ырлары да чыгат да. Ошону уюштурдук. Анан дагы Алыкул Осмоновго арнап жакшы өзүнүн ырлары менен буклеттерди чыгардык. Иш-чаранын жүрүшүндө ар бир командадан бирден кызматкер катышып, саламдашуу, көркөм окуу, сахналык көрүнүштөрдү аткарып беришти. Окмуштуу акын кенилер, окуган китепканадан китеп билим беделим, күндө иштеп келемин, куюлтуп сөз айтканым, билимдүү бол дегеним. Интеллектуалдык таймаш буга чейин жерлерде уюштурулуп, жеңген команда райондук турдан өтүп, бүгүнкү таймашка жолдомо алган. Бүгүн болсо биз жыйынтык чыгарабыз. Бунун демилгечи Алыкул Осмоновдун коомдук фонду, андан кийин китепканачылардын коомдук бирикмеси, ошондой эле биздин Талас облусунун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, Талас облустук Аман Токтоголов атындагы китепкана бүгүн ушу таймашты өткөрүп жатабыз. Күйөрмандардын бүйүрүн кызыткан бул таймашта баш байгени Аман Токтоголов атындагы китепкана багындырды. Мамбетова Назира Шамиловна. Бирок биздин негизги ентигибиз библиотека иштегендер, маданият иштегендер, олар артист эмес. Өздөрүнүн деңгээлин келтирип жакшыраак аткарып беришти. Ошого жараша өздөрүнүн баасын алды. Мен ойлойм, бул жогорку деңгээлде өттү деп. Эгерде биз ушундай конкурстарды, ушундай жыйналыш чогулуштарды көбүрөөк өткөрсөк, биздин түкүрүбүзгө, элдин түкүрү жетмек. Ошого жете албай атабыз. Жеткен жакшы болот эле да. Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгына карата уюштурулган бул иш-чаранын максаты акындын ырларын, чыгармаларын келечек муунга даңазалоо болуп саналат. Жеңип чыккан китепканачыларга дагы, жөн эле активдүү катышкан китепканачыларга дагы Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн дипломдору, ырас каттары, ошондой эле баалуу белектери ыйгарылат. Алыкул Осмоновго арналган мындай интеллектуалдык таймаштар, кароо сынактар окуучулар арасында да улантылар айтылды. Гүлзада Бакаева, Нургелди Ашубеков, Талас шаары.